Каяктан табабыз эми? Мен каяктан менен жаңасын тапканым эми жүргөндүр иштер менен Бишкекте. И автовокзалга жер даярдалып атат. Араван районунун элине кызмат көрсөткөн кичи автобустун айдоочулары райондун борборунда автобекет жоктугунан улам жол боюна токтошот. Болгондо да эл көп келген базардын боюна. Мындан улам малы менен жол тескөөчүлөрдүн кылтагына илешип, айыппул төлөөгө мажбур болуп калышат. Азыр автовокзал жабылып, торговый центр болуп кеткенден кийин биз шу жерге чыгышка мажбур болдук. Бир кыл маалда биз өзүбүз билген халда ыктыярый, мажбурий пробка жасап коюп атабыз. Нарушение кылып атабыз деп ачыкчасын айтканда, гаилер келип претензия кылат. Уларды кызматы деп дешет экен да, кызмат. Кааласа келип бизге наказание кылат. Араван районунун борборунан 7 маршруттук каттам айылдарга каттайт. Алар айдоочулук кызматтагы бир катар кыйынчылыктарды айтышты. Эң көйгөйлүүсү деп унаа тыгынын белгилешти. Адамдарга коопсуз. Азыр мектепте адам жүрсөң, машина өтүп атат. Уруп кетсе дагы ким күнөөлүү болот? Шофер күнөөлүү болот. Мында автовокзал бар эле, мында базарчык болуп калган. Азыр эми автобустарды башкачага жылдырып берсе жакшы болот. Анан бизде ар жактан айланып келгендей кылып койгон. Жол кирабыз. Кыйын болуп атат да. Бензин кымбат, өзүң билип турасың. Мындагылар буга чейин райондун борборунда автобекет болгон дешет, бирок ал жер жеке жаранга өтүп кеткенин билдиришти. Ошондуктан 100дөн ашуун айдоочу жергиликтүү бийликтен жүргүнчүлөргө ыңгайлуу жерден автобекет куруп берүүсүн талап кылышат. Ал эгер вокзал кылып берсе жакшы болмок. Буга бустар түшүнүп турмак эмес да. Кенен болуп, бул жерде ачылып калмак. Дүкөндөр жабылып, мына артында эмне бар экенин мына көрбөйт азыр. Бул жакта соода жүрүп атат, базар. Эгер автовокзал кылып берсе, сонун болмок автобекет. Мурдагы автобекет мамлекеттин менчиги беле, ал кантип жеке тарапка өтүп кеткен. Бул суроолорду берүү үчүн автотоктомону иштетип жаткан Акыл Маманиязовго келдик. Ал болгону бул жерди иштетерин айтып, жердин ээси качан кантип алганын билбейм дейт. Жер ээсинин дагы байланыш номерлерин берүүдөн баш тартты. Эми жок дейминби? Сен кызыксаң, ошо өтө кызыккан болсаң, барып сура. Документи ким берген, каяктан алган, ошодон сурасаң болот. Обязательно өзүнөн сураш керекпи? Сиз ушул жерге издеп келдик го. Жок, мен документи кылып бербейм да, туурабы? Жок, макул, сиз номерин берип коерсиң. Мен номерин бере албайт. Сен кызыксаң, сура, топ, сурашы. Каяктан табабыз эми? Жок, мен каяктан менен жаңасын тапканым эми жүргөндүр иштер менен Бишкекте. Араван районунун акиминин орун басары эски автобекет мамлекеттик фонд тарабынан 2006 жылдары приватташтыруу программасы иштеп жаткан учурда сатылган дейт. 21 сотук жерди Нурлан Абдыкалыков аттуу жаран 1 миллионго жакын суммага сатып алыптыр. Эми жаңа автобекет үчүн 50 сотук жер даярдалып жатат дейт. Азыр мына жакында акимдин токтому чыгып, биз борбордук базар кылып атабыз. Мына Акбала пакта заводунун территориясындачы. Ошол жерден азыркы күндө базар и автовокзалга жер даярдалып атат. Насип буюрса, жакында ишке түшсө, автовокзалдын баардыгын биз ошого жылдырабыз да. Биз жана мен жогоруда айткандай, ошол базар курулуп калса, ишке кирсе, ошол жерге автовокзал жылат. Ошондо мындай айтканда баардыгына мындай жакшы шарт түзүлөт да. Район жетекчилиги сөз болуп жаткан жаңа автобекет 10 майга чейин ачылат деп убада берди. Эске салсак, райондо 140 миңден ашуун калк жашайт. Нургелди Каныбекұлы, Азам Бузриков, Бейтарап, Ош облусу.